баягы байкасам өзүңүн деле колуңда бар жигит экенсиң деген бир диалог бар эле, ошодон баштасаңыз. Алдында болуп калды. Жанагы китебин аты меники неме да? Уул болдум эрте карыган деген. Анан мындай карап алып, эмне сакал чач коюп алсаң эле карып калдыңбы деди. Жок, Чыңгыз Төрөкулов, бул дедим, бир куплет өзүм бир эле сабы. Жат болуп мага талыган тынчым жок бала чагыман, баш тартып эми баарынан уул болдум эрте карыган. Мен деле дедим, Чыңгыз Төрөкулов жашмын да, 44-төмүн. Бизнес кылып акча жасап күндө ресторанда отурсам жарашмак да десем, ай кой отур. Сен тыйын тупурдуу баладай көрүнбөдү элең мага. Анан эмне болуп жакыр болуп калдың деди. Анан баягы орустар айтат го, искусство требует жертв деп. Мен могу дедим, неменин артынан кеттим да, идеянын артынан. Анан жакырчылыкка кабылдым. Десем, анан эл жигитке жакыр болгон, анан орукчан болгон уят болот, уя албайсыңбы жакырчылыгыңа? Мен айттым, мен дедим, ал орбитадан чыгып кеткен кишимин. Мен дедим, могу эли жакыр байларга таарынам. Десем, деп алаканын жайып туруп, сендей уул бар, кыргыз элинин бактысы бар. Ой тилегиң ишке ашсын, омин деп бата берип койду. Ошондой болду. Анан мен ошо менен жүрүм да мындай батасы берди деп. Анан баягы кичекей бала айтат. Анан кичекей баланын деле акыл сагат да кээ бирде. Байке сизди коргош керек турбайбы деп калды. Неге коргошуңар керек экен? Мен десем, мындай батанын түрлөрү болот дейт көп. Бала төрөлгөндө бата берет дейт, сүнөткө отурганда бата берет дейт. Өзгөчө бата болот дейт, 10 класс дейт, айылдан кетип баратканда аты менен туруп алып бата берет дейт, жолуң ачылсын деди. Анан кийин баягы ааламга жол айылдан башталат деген дейчи. Анан улуттук бата деген болот дейт, улуттук бата. Мисалы үчүн ким дейт, Саакбай Каралаев Чыңгыз Төрөкуловго бата бериптир дейт. Чыңгыз Төрөкулов сизге бата берген турбайбы? Анан сиз аны кимге бересиз дейт. Кызык экен дедим. Кызыкпат неме сөз экен. Сөйткөндө батасы жок эл деген болбойт да, бата болуш керек да дейт, улуттук бата. Аны мен ойлонушум керек экен дедим. Мен карайын дедим, дагы араңардан бир мыкты чыкса ошого берем да, бирөөгө берип кетет андан нары. Десем ушинтип коет, сизди коргошубуз керек. Улуттук батаны көтөрүп жүргөн турбайсызбы деп. Анысы кандай? Чыңгыз Төрөкуловдун батасын алдым. Баягы Гүлсүм Казакбайга чакырбадыбы Чыңгыз Төрөкуловдун туулган күнүнө. Ошондо минтип аяктадым. Манас жолу тилим чыкты эле деди. Тилим чыкканда Манас айтам да, ким үйрөткөн билбейм бирок Манас айтчу элем да. Анан айттым, өмүрүм Чыңгыз айтып жүрөдү, эми Манасчы эмес Чыңгыз болот окшойм да. Чыңгыз айтып өмүрүм өтөт окшойт депчи. Ошондой алып келишти. Мисалы үчүн мен кечээ айтып атам, баары мен биринчи жиним келди жана жамандагандарды көрүп алып. Аны отуруп ойлондум. Бул